Убакыт учкан куш демекчи, көздү ачып жумганча дагы бир жыл артка калып, кезектеги жаңысы каалгабызды кагууда. Демек, артка бир аз кылчайып, эмнени аткардык, кайсысын аксадык, сар эсеп салып коюш ашыктык кылбас. Деген менен, саналуу күндөрдөн кийин биз менен кош айтышуучу 2021 жыл баардан мурда климаттык шарттын катаалдыгы менен өзгөчөлөнгөн Нарын облусунда бир катар кыйынчылыктар жана аларга моюн сунбаган аракеттер менен эсте калмакчы. Эң башкысы стабилдүүлүк менен туруктуулук өздүгүнөн жазбай, ал кандайдыр бир деңгээлде ийгиликтердин жарашына түрткү болду. Айрыкча оор жагдай айыл чарбасында түзүлүп чүү дегенде эле төгүлгөн мээнеттин акталбай калуу коркунучу жаралды. Эмгектен эрдешпеген элеттиктер үчүн аба ырайынын кургакчылдыгы жана ошого жараша суга суулардын тартыштыгы чоң машакаттардан болду. Мунун кесепетинен айрым айдоо аянттарындагы кылкандуу данегендери күйүп да кетип, жалпы түшүмдүүлүктүн төмөндөшүн шарттады. Анткени менен теңир толук дыйкандар бул сыяктуу кыйынчылыктарга эйкеселенген аракеттерин каршы коюу менен тескерисинче чыйра алышты. Маселен эгемендиктин биринчи күндөрүнөн тарта эле өз алдынча чарба жүргүзүп келе жаткан Нарын районундагы Дөбөлү айыл аймагынын фермери Алмаз Нурманбетов жай бою тала четинен чыкпай, түнкү суга үстүндө болду. Саргыра жортсоң кызыра бөртөсүң демекчи, анысынан натыйжа жаман эмес. Эгинди да, чөптү да кышка кең кесир жетерлик камдап, учууда көңүлү ток. Бирок каарманыбызды жылдан жылга суга суулардын азайып бара жаткандыгы кыжаалаткат. Айтымында узап жаткан ушул жылда бир тамчы суу үчүн бири-бирине айбат көрсөтө кетмен көтөрө чуркагандар да болбой койбоду. Демек, бүгүнкү дыйканчылыкта сугат жана ирригация системаларынын иштерин жакшыртууга олуттуу көңүл бурулбаса, талаачылыктын талпагы ташка жайлары бышык. Суу жагынан да маселе болуп, суубузда кичине тартыш болуп, убагында сугара албай калсак, өзүбүз көздөгөн немебизге жетпей калат экенбиз, алчу неме чөп чарыбызга. Чындыгын айтканда, катарында жогорудагы каарманыбыз бар дыйкандар армиясынын кажыбас кайраты жана талыкпас эмгектери болбогондо кыйла кыйын кырдаалга кабыларыбыз туруулуу эле. Багыбыз бар экен. Облус боюнча кылкандуу данегендердин ар гектарынан 23 центнерден кызыл сузулуп, буга чейинки көрсөткүчтөр сакталды. Ошону менен бирге эле тоyut да жетишерлик өлчөмдө белемделди. Антсе да быйылкы кургакчылыкты көңгө түйсөк, келерки жылы сугат суулары менен камсыздоо олуттуу маселелердин олуттуусу болмокчу. 2022 жылда кирип калды. Анем азырда ушу суу объектилерин даярдоо иштери менен азыр алек болуп атабыз. Азыркы учурда болгон жанагы өзүбүздүн бере турган пландарыбызды бекиттирдик. Мындан ушул жанагы суу берүүнүн планын бекитип, Бишкекке чейин алып барып, Бишкек өкмөткө алып барып сунуштап атышат. Андан сырткары бизде эми техникалардын, насос станциялардын даярдыгы. Азыр уже өкмөттө суу чарбасына аябай көп көңүл бөлүнүп, президентибиз тарабынан жакшы колдоо болуп, быйылкы жылы суу чарбасына жакшы каражат бөлүнгөн атат. Биз ошого проекттерди алып барып даярдап, зачта кылып келдик. Буюрса Нарын облусуна бир 121 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты каралган атат. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда, босогобузда турган 2022 жылы облустагы кайрак жерлерге сафлорду айдоо мерчемделүүдө. Агрономдордун пикирлеринде аталган өсүмдүк сууну көп талап кылбайт жана андан түшүүчү киреше башкаларга салыштырмалуу 2 эсеге көптүк кылат. Эгер ушул көзөлгөндөр жүзөгө ашса, бүтүндөй өлкөнүн агрардык секторунда чукул бурулуш жасалмакчы. Сафлор өсүмдүгү бизге ошо Минсельхоз менен чогуу сүйлөшкөндө айчара эместер менен алар да өздөрүнүн ойлорун, сунуштарын айтты. Ушу май өсүмдүктөрүн айдасак, анан кийин ушу бир продукты кылып алып чыкканга мүмкүнчүлүк болот депчи. Азыр быйылкыга азыр кээ бир райондордо 200 гектарга чейин пландап жатышат. А кээ бир райондор 80-100 гектарга чейин да ушул быйыл кичинеден айдап, анан баягы үрөөнүн өзүбүз топтоп, жыйып алып турган кийинки жылдан бир 2000-3000 гектарга чейин чыгуу максатыбыз бар да. Анан бизде да ушул жеке ишкерлер кызыгып атат. Эгерде бир 3000-ден 5000 гектарга чейин айдалса, ушул 5000 тоннага чейин топтолсо, биз ошо завод коюп берели деп атат да. Ошол 30%ке чейин май чыгат экен, андан калганын тоyutка колдонсок болот экен да.
Тилекке каршы Нарын облусунда өнөр жайы өз деңгээлинде деп айтуу кыйын. Экономиканын бул тармандагы көрсөткүчтөрдүн дээрлик бардыгы көмүр казуунун жана электр кубаттуулугун өндүрүү менен аныкталат. Сөздүн ачык айтканда бул жылы ушул экөөсү тең оор күндөрдү баштан кечиришти. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына Тоо кен өнөр жайындагы коррупциялык аракеттер жана Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн 12 миллиард куб метрден ашпаган төмөндүгү менен түшүндүрүлөт. Ушуга карабай теңир тоолуктар электр кубаттууларын өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 14 миллион 883 миң 40 киловатт саатка көп пайдаланышкан. Албетте, аба ырайынын суукка тартышы менен керектөө ого бетер көтөрүлөрү айтпаса да түшүнүктүүдүр. Эгер уштапта Токтогул суу сактагычында 11 миллиард 920 миллион 500 метр куб суу топтолгондугун көңүлгө түшсөк, электр кубаттуулугун үнөмдөө курч бойдон турат. Ал эми бул жолу отун суу белендөө дээрлик 1,5 айга кечикти. Эгер борбордогу жана жергиликтүү бийликтегилердин чапчаң аракеттери болбогонда көпчүлүк ушул кезге дейре бир тоголок көмүргө жетпей күнүбүз тезек менен көңгө түшмөк. Чынында эле тээ күздөн бери калкты көмүр менен камсыздоонун камын көрүшкөн облус жетекчилиги кенчлер менен Нарын тарапка каттаган унааларды жумасына 2 жолу кезексиз жөнөтүп турууга макулдашкан. Натыйжада азыркы теңир тоолуктардын 80%га жакынырагынын отун сууга муктаждыктары канааттандырылды. Көнүмүш адатыбызча статистикалык маалыматтарга үңүлсөк, аталган ишкана 1-октябрдан бүгүнкү чейин 500 миң тонна көмүр казып, эмгек ыргагында үзгүлтүктөр жок экендиги белгилүү. Дагы бир жакшы жаңылык. Жакында эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Каракечедеги филиалынын техникалык паркы 2 экскаватор жана 10 Хово үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалары менен толукталды. Мындай көрүнүштө отун ташуу алдыганча ылдамдары айтпаса да түшүнүктүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жылыбызда көмүр маселесинде көп көйгөйлөр болду. Ошол себептен биз эң биринчи кезекте Жумгал районуна Нарын облусунда көмүр кенин кайра иштетүү боюнча завод курууга Кумтөр менен биргеликте пландап жатабыз. Андан тышкары биздин облусубуз электр энергиясынын булагы болгон суу ресурстарына бай. Кудай буйрса, быйыл Нарын суусуна ички инвесторлор тарабынан ар бири 100 мегаваттык 2 ГЭСтин курулушу башталары мерчемделүүдө. Жана кичи ГЭСтер боюнча дагы көп долбоорлор сунушталып жатат. Экономикасында жоргудай оош кыйыштар байкалган менен акыр аягы Нарын облусунун социалдык муктаждары четинен чечилип, узап жаткан жылда бир катар саламаттыкты сактоо жана билим берүү мекемелери пайдаланууга берилди. Алардын арасында кезегинде вагонеткалар менен белгилүү болгон Нарын районунун Кеңеш айылындагы Казалы Абилов атындагы орто мектеп бүгүн кал кызматына коюлду. Буга чейин ушундай эле жагымдуулук алыскы Актала өрөөнүндө да орун алган. Алыскы Актала районундагы Жергетел айылын байырлаган Керес Мусаева Баатирена андыктан 5 ул, 5 кызды тарбиялап, эрежеге жеткирген бул каарманыбыздын сүйүнүчү чексиз. Анткени буга чейин ал өз неберелеринин аты болгону менен заты жок бала бакчасына алып барып жүрсө, эми минтип 4 тарабы төп жаңысы калк кызматына коюлуп отурат. Буга чейин менчик тамдарды эле алып эле, улам кайсы менчик бош там болсо ошо тамдарды да кыдырышып эле тарбиялап жүрүшкөн балдарды. Азыр эми жакшы болду, буюрса мамлекеттик болуп калды да сүйүнөбүз. Аябай шарты менен болду, баары ойдогудай бүттү. Чоң эненин да, алардын чүрпөлөрүндө чечекелерин чеч кылган Актала районунун Жергетел айылындагы аталган объекттин курулушу дээрлик 2 жылга созулду. Жалпы сметалык наркы 18 миллион сомго чамалап, анын 17,5 миллиону айыл дегенде ичкен аштын жерге койгон Арис агенттиги тарабынан каржыланса, 650 миңи өздүк салым катары жергиликтүү эл чогулткан. Ушул сума 50 орунга ылайыкташтырылган Арун Нур балдар бакчасынын телегей тегизилганга кең кесири жетти. Ал эми атайын марафондон чогултулган каражат ичиндеги эмеректерди жана видео көзөмөл жабдууларын сатып алууга жана орнотууга жумшалды. Ошо Арис проектиси менен салынды бала бакчабыз. Ошол проекти менен могул инвентарлар бардыгы келди. Биз ошол бала бакчаны куруп берген адамдардын бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз.
Электиктерди кубанычка бөлөгөн Арис агенттиги узап жаткан жылда Теңир Тоо жергесине жалпы суммасы 138 миллион сомдук инвестициясын чегерип, ага 5 балдар бакчасы, 4 ФАП жана 30дан ашык ар кандай субъекттер пайдаланууга берилген. Ал эми келерки жылы башкы басым калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоого жасалмакчы. Буюрса алдыда ушул айыл инвестициялоо 3 долбоорунун уландысы буюрса жаңы жылдан баштап ишке ашкан турат. Андан тышкары жалпы облуска АБР тарабынан таза суу долбоору, мындайча айтканда 2 миллиард 700 миң сомдук акча каражатты инвестиция келгени турат. 28 айдын ичинде буюрса жаңы таза суу менен камсыз болобуз. Дейинкиси мектепке чейинки тарбия берүү Нарын облусундагы орчундуу маселелердин бири. Мындай кейиштүүлүккө баардан мурда имараттардын жетишсиздиги себеп. Бүгүнкү күндө жалпы ушу Актала районунда 1529 бала бакчага тартылган. Ал эми жана пайыздык менен алып келсек, бүгүнкү күндө 42% бала бакчага тартылган балдар камсыз болду. Жыл этегинде ушундай эле дагы бир балдар бакчасы ачылды. Мындай бактын Нарын районундагы дөбөлүү айындалара жылмайды. Буга чейин андагы бөбөктөр эч кандай ыңгайлыктары жана шарттары жок жайларды башпаган эктеп келишсе, эми 4 тарап төп мекемеде тарбияланышмакчы. 50 орунга эсептелген ушул объектти курууга Арис агенттигинин 18 миллион жана жергиликтүү 600 миң сомдук өздүк салымы жумшалды. Ошондой эле учурда ушул инвесторлордун каржылык колдоолорунун аркасында эң алыскы жер көчкү айылында жумуштар жүрүүдө. Ал эми аталган уюмдун жетекчиси Бекжан Субаналиевдин билдиргендене караганда, алдыдагы 2 жылда ушундай эле балдар бакчасы дөбөлүүгө канатташ, Алыс жана Кеңеш айылдарында да курулары болжолдонулган. Эгер ушул көзөгөндөр жүзөгө ашса, райондогу мектепке чейинки тарбия берүү мекемелерине муктаждык кыйла кыскармакчы. 2 чөбөрөм бар ушу бала бакчада азыр. Биринчи күндөн баштап ушул жаңы зданияга кирген атат. Жакшы, Кудай кут кылсын. Чоң кубаныч биздин айылдын эл үчүн. Мындай бала бакча республикада болгон эмес. Мына азыр ушундай жаңы саманбап техникада сонун жылуу баардыгы келишкен жакшы бала бакча салынды. Анткенен көч бара-бара түзөт демекчи, Нарын облусунда 2-3 жылдан кийин бөбөктөрдүн 80%дан ашыгырагы балдар бакчаларына барарына ишеним чоң. Дегеле жаңыра турган жылда бийик тоолор арасындагы бул региондо социалдык экономикалык өнүгүүнү камсыздоого бөлгө ондогон долбоорлор каралууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Нарын.